ата бабаларыбыз сөздүн баркын, күчүн кадырлап билишкен. Буга чейинки 50 жылга чейинки келген маалыматтар, накыл сөздөр, адабий китептерде, көркөм тасмаларда байкасаңыздар көп эле жерде акылман, данышман, баатыр аталарыбыз керек болсо бир сөз менен согушту токтоткон. Кеңешчилерине же кеңеш сурап келген адамдарга, өзүнүн элине бир сөз же бир сүйлөм менен кеңеш берген, ошол көп нерсени билдирген да. Анан кийинки учурларда ушул биз майдаланып бартабыз, сөздүн күчүн билбей калып жатабыз. Ошондуктан бул финансыга дагы эч кандай бир тиешеси жок болсо дагы мен ушул видеону тартууну чечтим. Эгерде ушундай формат жакса, лайк басып, подписаться кылып, коңгуроonu басып коюңуздар. Мен өзүм 100дөн ашык онлайн, офлайн тренингтерди өтүп жүрөм. Кыргызстанда буга чейин өткөм тренингин, анан аттуу, даңазалуу тренерлер, коучтар дүйнөлүк аренада айткан сөздөрү биздин эле кыргыздын сынчылардын, акылмандардын китептерин окууларындагы сөздөр менен дал келип төп келишет да. Ошондуктан мен Кыргызстандын окуп жатканда өтө эле сыймыктанып, ушул кыргыз болгонума сыймыктанып окугам. Анан эми сөзгө өтсөк, кечээки биздин ойлор бүгүнкү биздин жашоо. Бүгүнкү биздин ойлор биздин келечектеги жашоо. Биздин ойлорду сөздөр күчөтөт. Мээге айырмасы жок да, биз кайсы мезгилде жашап атканыбызды, өткөн чактабы же учур чактабы же келечекпи, временной измерение мээде жок да. Көп учурларда биз келечекте эмнеге ойлобойбуз, аякта страхи, бизде коркунучтуу сезимдер бар да. Мен азыр айтпайм 30 жылды деп, бизде керек болсо 10 жылдык план да жок да. Бирок негизи коюш керек ошол 1 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык, ошондо бизде баягы кайсы чекитке бара турган биздин багыт болуш керек да. Бирок көп учурларда биз ал нерседен коркобуз, келечекти ойлогондо коркобуз. Мисалы 10 жылдан кийин мындай кылалы десең, 10 жылда ким бар, ким жок деп көп эле айтышат. Анан ошол учурда көбүбүз жакшы көрөбүз эскилерди эстегенди да. Эски уже өтүп кетти, ал биз ага канчалык байлыгыбызды берсек дагы эскини биз кайрай албайбыз. Ал уже өтүп кетти, бирок биз ошол эски өтүп кеткен учурда таарынган, бизди ызаланткан, басынткан учурларды эстегендерди аябай жакшы көрөбүз. Мен да ошондой болчумун. Көп учурларда ошондо мындай кылсам болмок, мындай сөздү айтсам болмок, эмнеге мындай кылып койгон жокмун деп ошолорду дагы ойлойбуз, күнөөлөрдү издейбиз. Бирок ал бир гана мээни чарчатып, кечки ошону эстеп, чайнап, кыжалат кылып, анан аягында башың ооруп, анан жатып каласың да, мээң аябай иштеп кеткениндечи. Ошол учурда мээ бул ушуну каалап аткан турбай деп ушул ситуацияларды өзүнө тартат. Ошондой адамдарды, ошондой жагдайларды кайра кайталантат да. Эгерде сиз да жакшы көрсөңүз, ошондой эскини эстеп, өтүп кеткен нерселерди эстесеңер, жакшы көрсөңөр, анда жакшы нерсесин эстеш керек да. Балким ата энеңиздер менен өткөзгөн күндөр, бактылуу балалыкты же болбосо үйлөнгөн күнүңүз, турмушка чыккан күн, эң бактылуу күндөрдү, бала төрөлгөн күнүңүз же балдарыңыз менен жыргап отурган күндөр, белек алган күндөр, ошолорду ойлоп, ошолорду мээңерде ошолорду толтурсаңар, демек мен ушул ситуацияны каалап аткан турбайбы деп туруп силерге ушундай ситуацияларды өзүнө тартат. Анан бул көп эле учурда байкалып атам, телевизор көргөндө, ушул аябай бир катуу коркунучтуу жаңылыктарды укканда же болбосо моңдуу музыкаларды угуп ушу көп жүрүшөт да. Себеби байкасаңыздар, маанилүү жакшы ырларды ырдаган ырчылар жана моңдуу, армандуу ырдаган ырчылардын жашоосун анализ кылып силерге ошолор далил болуш керек да. Эгерде сиз бир жаман кабарды деп аябай эмоция менен көрүп, ошону аябай мындай деп бир катуу бир сезимдер менен кабыл алсаңыздар, ошол ситуацияда өзүңүздөргө тартып алышыңыздар мүмкүн. Ошондой эле айтып берип атканда аябай эмоцияга кирип туруп, бирөөгө ушул бир биз аябай жакшы нерселерди, анан аябай эмоционалдуу жаман нерселерди айтабыз. Албетте ушул ситуацияларды өзүңөргө
мээ тартып баштайт да. Анан сериалдарды көргөндө дагы аябай биз жакшы көрөбүз да, бир темадагы сериалдарды көргөндөрдү же болбосо бир темадагы музыкаларды жүрөгүм сүйүүгө толбой калды, арманыма жетпей калдым, сүйүүмө жетпей калдым деген сыяктуу ырларды аябай көп угуп, улам үстүнө бекемдеп, ошол мээбизге дагы далилдеп, улам далилдеп, ошону баса белгилеп, аябай жагып калса ал музыканы сөзсүз түрдө бир күндө 5-6 жолу угабыз. Ошентип дагы бир ошол ситуацияны тартканга далилдик кылабыз да. Ошондуктан жакшы музыкаларды угуп, маанилүү музыкаларды угуп, эгерде сериалдарды көрсөңүздөр, бактылуу болгон сериалдарды, комедия болгон кинолорду көргөнгө аракет кылыңыз. Менин иштеши аң сезим боюнча ошол Джозеф Мерфи, Джо Диспензе, орустардын Елизавета Волкова, ушулардын окууларында, бул эми көбүнчө орустарда баягы не переживайте, не волнуйтесь, не беспокойтесь деген сөздөрдү не деген частичканы кабыл албайт. Ошол сөздөр усиливаться этет деп айтат да. Мисалы, не беспокойтесь десе, нени албайт дагы беспокойтесь деп окутушат. Кыргыздарда деле ошондой да. Капаланбаңыз, ызаланбаңыз, ыйлабаңыз деген сайын наоборот тескерисинче ошол сөздөрдүн баягы уңгусуна маани берет да. Анан биз Аллахыман суранганда же болбосо тилек тилегенде дагы ошол сөздүн күчүнө дагы маани берип, ошол уңгусу кайсыл сөз болуп атат, ошого дагы сөзсүз көңүл буруш керек. Себеби бөйдө кырсыктан сактасын, ден соолуктан эмес, ору сыркоодон алыс бол, же болбосо карыздарыман кутулайын, кредит албайын деп ушундай тилектерди тилейбиз. Мунун оңгусунун баары тең ошол ору сыркоо, кредит, карыз ушундай болуп калып атат да. Бул бир аз туура эмес мээ үчүн. Себеби ал ошолорду кайра көбөйтүп берет да, силерге усиление кылып, ого бетер күчөтөт да. Ошондуктан эгерде мисалы бөйдө кырсыктан алыс болсун дебей, же болбосо алыс бол дебей, мисалы аман эсен барып кел, жолуң шылтыр болсун, жакшы жүр, эки дүйнөнүн бактысын көр, ушундай баягы жакшы сөздөрдү менен бата кылыш керек да. Оңгусуна сөзсүз көңүл бурабыз. Эгерде карыздан кутулгуңуздар келсе, мисалы жакшы акча булактарын көргөзө көр, туура жол багыттай көр, ушундай бир сөздөр менен, жакшы сөздөр менен тилек айтып, өзүңүздөргө дагы башка бирөөгө дагы батаны ошентип берүүңүздөрдү суранам. Бул жерде эми күнөө эч кимде эмес, бир гана биз билбестиктен, анан изденбестиктен да. Эмнеге ушундай болуп атат? Анан сөзсүз түрдө сөздүн баягы күчүн эстеп турсак, бул бир эле күндө болуп кетпейт, бир эле бул окуудан болбойт. Сөзсүз түрдө бул өзүңөр фильтровать этип баштасаңыздар, анан навык постоянно ошол жөнүндө ойлоп, сөздүн туура сүйлөп, жакшы оңгусу менен сүйлөсөңүздөр, сөзсүз түрдө биздин жашоо да жакшы болот, балдарыбызга да жакшы тарбия беребиз. Анан сөз жөнүндө дагы уланды болот. Бул биринчи бөлүгү. Сөзсүз түрдө сиздерге жакса, бир пайда болсо, лайк басып коюңуздарды суранам.